ар бирибиздин ден соолугубуз үчүн туура тамактануунун мааниси чоң экендиги илимий жактан ибак далилденген. Туура эмес тамактануунун кесепети өзгөчө кош бойлуу энелердин болочок ымыркайына терс таасирин тийгизет. Адистердин айтуусунда толук кандуу тамактанбаган энеде түйүлдүктүн жүлүн түтүкчөсүнүн өсүшү начарлап, бала туаса кемтиги менен төрөлөт. Андыктан болочок энелер тамагына өзгөчө көңүл бөлүп, дарыгер сунуштаган витаминдерди өз учурунда кабыл алуулары кажет. Түйүлдүк түйүлгөндөн баштап өзгөчө орунду ошол жүлүн түтүкчүсү алат да. Анан тамак аштан жанагы витаминдештирилген тамактар, андан тышкары фолио кислота, цинк, железа булар ошо түйүлүп келаткан баланын келечегине абдан жакшы түзмө-түз баягы өзүнүн жакшы таасирин берет. Заманбап медицина кош бойлуу эненин ичиндеги баланын кандай өсүп жатканын аныктай алат. Бирок генебес мамиленин айынан Доплерден, УЗИден түйүлдүктүн туура эмес өсүп келе жатканы кеч байкалып, аркасынан ата энесинин өксүгөн учурлары болот. Туура эмес өнүгүп келаткан балдардычы көрүп калабыз. Анан кийин ата эненин көз жашы да абдан оор. Келип түшүндүрүп берсең, ушул жерден же бөлөк жерге консультацияга барабыз, ошондо айтып берсең баары ушу ыйлашып, кейип, анткени ушунун алдын алуу мен ойлойм ушу ата энелердин эле колунда. Бүгүнкү күндө туура эмес тамактануунун кесепетинен балдары туаса кемтик менен төрөлгөн энелер да жок эмес. Өкүнүчтүүсү, мындай балдарга этап менен бир нече жолу операция жасалып, алар өмүр бою дарыгердин көзөмөлүндө болушат. Биздин эне жана бала коргоо борборунун нейрохирургия бөлүмү бул жерде 25 койкага баары чектелген бөлүм. Бул кызыбыз үй бүлөдө 4-чү күткөн перзенти. Бул балабыз дагы төрөлгөндө баш мээнин ичиндеги карынчаларга суу толуп, андан тышкары жүлүндө баягы айтып кеттим го, спинномозговой грыжа деген бар, жүлүн чуркусу. Бул ушул баягы туаса кемтик менен төрөлгөн балада. Биз биринчи этап менен башына шунт койгонбуз. Башына жана шунт жүрүшү аппарат деп коет. Ошондой аппарат коюп, курсакка коюп, суу кеткенден кийин тиги биздин белиндеги чуркузу бир аз кичирейип, өзүнө калыбына келгенден кийин биз ошол жердеги сыртка чыгып турган чоң кемтикти алып салганбыз. Азыркы мезгилде ошо бизге кайра келип түшкөн себеби биз бул баланы ошо экинчи этап менен жасаган операциябыз, бул жерде чоң мындай чуркубуз бар болчу да, жүлүндө спинномозговой грыжасы, ошону алганбыз. Азыркы этап ошо биз баланы реабилитацияга жаткызып, кичине бир сыйра дарылап атабыз. Эми кийинки бул жерден чыккандан кийинки дарыланууну ортопедтер менен невропатологдор жөнгө салышат. Бул бала эми нейрохирургияга өмүр бою баягы учетто тура турган балдар да буларчы. Балды. Бул бала дагы баягы туаса оору менен бул жерде баягы бизде мээнин катмарында карынчалар болот, ичкичи. Алардын размери деген 4 мм чейин болуш керек, 6-4 мм. Бул баланыкы деген ошо карынчалары абдан чоңоюп, бул ошо курсакта жатканда көп кемчилиги жанагындай витаминдик комплекс эчтеке жебей, апасычы. Анан ошо төрөгөндөн кийин бизге келип абдан башы чоң болчу. Анан биз кийинки күндөрү бизге келип түшкөндөн 3 айдан кийин бул балага операция жасабыз. Бул врожденный порок развития, внутренний окклюзионный гидроцефалия деп айтылат да. Пол немеси диагнозычы. Анан азыркы мезгилде бул балада башында аппарат турат. Бул жагында аппарат бар. Бул аппарат башынын ичиндеги карынчага коюлуп, анан алып келип курсакка салынат. Курсакка салынгандан кийин иче кары менен, ич майлар менен сорулуп, бул сыртка чыгып кетет да, суучу, сийдик менен, тер менен чыгат. Анан ошол себептүү бул балага биз жашоого абдан жакшы баягы дүйнө жүзүндөгү жасалып аткан операциялардын бири жасалган. Балдардын ушу өмүрү мындан ары узарсын деп, антпезек бул балдар 3-4 айда баштары абдан чоңоюп, анан бул баягы мээнин ички структураларын баарын басып салгандан кийин, баягы дем алган, жүрөк иштеткен центрлердин баарын басып салып, балдардын көбү чарчап калганда илгерки мезгилдерде. Анан ушу кийинки 30-40 жылдан бери ушул жакшы баягы инновационный аппараттар келип, ушу балдарга көп жардам берип атабыз. Бул балабыз үй бүлөдө күткөн 3-перзенти.
Силер жанагы гинекологко кайсы айыңда барып турдуң учетко? 8 жумалыгында барып, бул кечирээк өтө. 2 айлык болуп калганда барып турган. Андан кийин булар деген муну качан көрдү курсактан? 33 неделясында. Мынакей мен айткандай, баягы 7-8 айында барып анан ошондо көрүшөт да бул нерсеничи. Анан кечип келгенден кийин бул балдарды биз төрөткөнгө баягы уруксат беребиз. Ал бала төрөлгөндөн кийин бул жерде жонунда чурку болгон. Андан тышкары бүйүн ичи абдан толтура суу болгон. Бул операция болгондо биз жүлүн чуркузун алып, бул жактан жанагы башка койгон шунттун спиноперитональный шунт деген бар, биз ошону койдук. Ошону коюп, бул жака суу кетип аткан себептен башындагы көлөм азайып, эмгеги түшүп, суусу бул жактан чыгып, курсакка кетип, курсактан сорулуп кетип атат. Анан бизде абдан азыркы мезгилде көп түшүп аткан себеби мына азыр бул эне айткандай, шашпай барып текшерилип, убагында фолио кислота жедиң беле? Төрөгөнчө ичтиң беле? Жок, боюңа бүткөнчө ичтиң беле? Мына ушундай бизде 3-чү баласы экен, ошондо дагы баягы информацияны кичине баягы Кудай сактасын деген сөз менен ушул көп неме мамиле кылабыз да өскөчү. Анан ушундай балдарды бизге төрөп келип, ушул жерден колубуздан келген жардамды берип буттарына тургузуп атабыз. Эми калганы акырындап невропатолог ошо бардык тармактагы дарыгерлер менен акырындап бул баланы бутка тургузганга аракет кылабыз. Кыймыл аракетибиз абдан жакшы. Мындай чоң баягы спинномозговой грыжаларда бул редкий явление да, мындай көп балдарда кыймыл аракет болбойт. Аталган бөлүмдө туаса кемтик төрөлгөн балдардан сырткары ар кандай кырсыктардан улам колу буту сынган балдар дарыланышат. Бирин ат сүйрөп кетсе, бирин унаа коюп кеткен же шоктонуп көп кабаттуу үйдөн кулагандары да бар. Балдар көбүнчө баягы талга чыгат, үйлөрдүн баягы үйлөрдү тоскон коро сарайларга чыгат. Ошолорго чыккан балдардын көбү жыгылып, майып алып калышат да, катуу майып болупчу. Андан тышкары могу этаж үйлөрдөн эми бизде бир айда 2-ден 3төн бала келет. Анын ичинен мына жакын деле бир жума болду. Сыгатадан бир баланы алып кетти. 3-чү этаждан кулап кеткен. Азыр реанимацияда жатып, эми баягы жаак сөөктөр сынып кеткен экен, башына да доо кеткен. Аны ошо бет жак отделениесине которуп коюшту. Ошол жактан операция жасалды. Бул элементарный нерсе. Үйлөрдө жанагы айнектердин баардыгын ошо балдарды сактоо үчүн жанагы фронтальный ачыла турган айнектер болот. Ошолор жасаш керек да. Үстү жагы ачылып, ылдый жагы ачылбайт. Анан тышкары решетка кылыш керек. Көбүнчө жанагы чиркейден сактанам деген решетканы коюп, ошо кичике балдар ошого сүйөнүп алып эле ошол учкан боюнча кетип атат да. Эми бул жерде абдан баягы өкүнүчтүүсү ошо балдарды жакшылап караш керек. Ошондой көп кабаттуу үйдөн кулаган пациенттердин бири Кара Балта шаарынан келген Чынара Жумалиева. Реанимацияда бала 29 күн комада жаткан. 3 айда турду, 6 айда баскан. Анан бактап шешке ошо леченияга келип турабыз. Мындай кырсыктын арты айлап жылдап дарыланууну талап кылат. Айрым учурда балдарды оор майыптыкка алып келет дейт бөлүмдүн башкы дарыгери. Бул кызыбыз деген ошо этаждан кулаганда эми аймактык ооруканага түшкөн. Анан ал жерде акыбалы оор болуп атып, кичине өзүнө келгенден кийин барып көрүп, анан баланы бул жакка которуп биз операция жасаганбыз. Башындагы сөөктөр сынып кеткен, мээсине кан куюлуп кеткен, көп аябай орчундуу баягы катуу травма болгондо балачы. Нервтерин баары ошо аябай катуу жабыркап калган. Ошол кыймыл аракеттен кичине өксүп атабыз. Бул жерге келгенден кийин биздин көзөмөлдө невропатологдор көрөт, окулист көрөт, физиотерапевт, ошол колдон келген баардык аракетти жумшап, ошо баланын кийинки дагы жашоосуна баягы чоң салымыбызды кошолу деп аракет кылып, ушу жаткызып, дарылап, этап менен баягы убактысы келгенде чакырып дарылап турабыз. Узак болсо да дарылаган аягында өзү басып кеткен мүмкүнчүлүктөр болот. Таканчыктап кичине аракет кылса, баягы мээсинин канча катмары баягы сакталып калды, ошого жараша кыймыл аракет сакталат да. Массаж жасаганда ооруп атабы?
кармагандабы ошону деген акырын иштетиш керек балам, уктуңбу? Өзүң дагы отуруп аракет кыл, муну иштетсең колуң деген акырын жазылат жана дарылардын күчү менен, уктуңбу? Сен катуу тартпа да, акырын тартасаң, могу жердеги байламталар бар, ошолор кичине бошойт, уктуңбу? Сен деген абдан катуу травма алгансың да, башыңанчы ошонун немеси ушундай берип атат сага. Ар бир балага коюлган дарттын оор экенине карабай, дарыгерлик милдетин чоң жоопкерчилик, бийик адамгерчилик менен аткарып жаткан ак калаччандарга ата-энелердин ыраазычылыктары чоң. Баары учурдан пайдаланып, мындагы дарыгерлерге, медайымдарга алкышыбызды айтып алалы дешет. Албетте, балдарындай жүрөктөрү назик, күнү түнү баарына кайыл болуп баланын түйшүгүн тарткан энелердин көңүлү биз үчүн да баалуу. Көптөн бери дарыланууда турабыз. Менин кызым Чынара, биз баягы элдерде тубаса оору менен жабыркабай травмадан келип түшкөнбүз. Бакыт Абдышевичтин колуна баланын состояниясы аябай оор болчу. Биз бир ай комада жатып, 29 күндө чыгып, анан баланы 3 айда ушул киши бутка тургузуп берди да. Бул кишинин деген бул врач эле, доктор катары эмес эле, психолог катары дагы аябай адамгерчилиги бийик киши. Адамгерчилиги бийик киши, баягы бизге мындай балдар менен күндө баланын жанында жүрүп, баланы караш деле кыйын да. Бул киши деген ошо жакшылыкка үмүт берип, бизге деген стимул берип, энелергечи баары жакшы болот деп ушинтип келатабыз. Бул жерге келген көп балдар айыгып, басып кеткен көрүп кубанасың да. Ошол мен ушул жерге келген жалпы ушул тубаса оорулуу балдардын ата-энелеринин, травма менен түшкөн балдардын ата-энелеринин деги эле бир жаман сөз уккан жокмун да. Баары эле айыгып, анан жакшылык издеп келгенде кетип баратып, баары кубанып кетип атканын көрүп атам. Бакыт Абдышевичке ыраазычылык билдиребиз, ден соолук каалайбыз. Биз ушу кийинки леченияга келгенде Кудайдан сурап келебиз да, Бакыт Абдышевич кетпесе экен депчи, өзү болсо экен деп. Ошол агайдын ишине ийгилик, ден соолук, баардык ушул жерде иштеген жааматка ыраазычылык билдиребиз. Бурталдуу балдар жатат биздечи, машина коюп кеткен балдар бар. Силердин астыңарда дагы бир ат сүйрөп кеткен 7 жаштагы балдар болчу. 700 метрге. Ынтымактуу ак калаччандар иштеген чаган жамаат республикабыз боюнча жардамга муктаж балдардын саламаттыгы үчүн күн-түн билбей эмгектенишет. Бул жерде өтө татаал операциялар жасалып, дарыгерлерге чоң жоопкерчилик артылган татаал бөлүмдүн медайымы Чынара Сафарова. Бул чынында оор отделение да, чындыгында тубаса балдар жаткандыктан бир топ оор келет. Бизге дагы бир тарабынан жүрөгүң ооруйт, аябай балдар үчүн эме кыласың. Биз дагы келечекте энебиз да, коркосуң. Бир тарабынан кайра Кудайдын жараткан сыноосу да, сыноого бардык адам туруштук бериш керек. Биз дагы ошо колубуздан келишинче жардам беребиз. Мисалы, анализ алып, эметип, аяк-бияк алып барып, физиого лечение кылат, анан послеоперационный уход баарын карап, уколдорун убагында сайган аракет жасап. Ошол ата-энелерге Ушул негизинен жоопкерчилик ата-энелерде болот экен да. Сиз ата-энелерге баягы өзүңүз айткандай болочу кене катары, медайым катары эмне айтат элеңиз? Кандай кеңеш берет элеңиз? Ата-энелерге азыркы биздин акыбалдагы балдардын ата-энелерине эң чоң сабыр тилеймин. Анткени чындыгында оор да, баланы мындай балдарды караш чындап оор. Чыдашсын, бул да сыноо да, өтүп кетет баары сабыр кылышса. Биздин бөлүм башчыбыз Карачик Бакыт Абдышевич, анан жана биякта Атай Батырбекович деген лечащий врач бар. Ошолорго чоң рахмат. Ошолордун артында ушу балдар бир аз болсо дагы жакшы болуп келатышат. Ушу коллективге рахмат айтам, аябай жакшы коллектив. Жогорудагылардын баарын карап отуруп, ата-энелер балдары үчүн канчалык жооптуу экенин көрөсүң. Ата-энелер бала төрөлгөндө эле эмес, ага чейин үй бүлө куруп, бала күтүп, түйүлгөнөн тартып, келечек ээсинин тагдырына кам көрүүгө милдеттүү. Балдарыбыз 6 саны аман төрөлүп торолушу ириде өзүбүздүн жоопкерчилигибизге байланыштуу экенин терең түшүнсөк.